Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин буйртмасы менен кыргыз жараны иденттүүлүгү жана Кыргыз Республикасынын коомчулугунун баалуулуктары аттуу изилдөө жүргүзүлдү. Изилдөөнүн максаты коомдогу атуулдуктун аң сезиминин калыптанышына өбөлгө түзгөн баалуулуктарды аныктоо, кыргыз жараны жана келечекте жарандык улуттук калыптандыруу. Изилдөө коомубуздагы маанилүү негизги баалуулуктарды ачып берди. Алар үй бүлөнүн бакубаттуулугу, улууларды жана аялдарды урматтоо, меймандостук, ынтымак жана тынчтык, гуманизм, билим берүү жана илим, туулган жерге болгон сүйүү, элдин биримдиги, жаратылыш менен болгон гармония, ата мекенге болгон сүйүү. Кыргызстандыктардын сыймыктануусун жараткан негизги жагдайлар дагы аныкталды. Биринчи кезекте жаратылыш, каада салт жана үрп-адаттар, ошондой эле адамдар. Коомдук биримдик деген эмне деген негизги суроого респонденттердин дээрлик жарымы коомчулукта өз ара жардамдашуу жана бири-бирине колдоо көрсөтүү деп жооп берсе, респонденттердин 21% бирдиктүү максатка идеяга жетүү үчүн биригүү деп эсептешет. Ал эми дээрлик 18%дын пикиринде бул коомдогу чыр-чатактын жоктугу жана тең салмактуулук. Сурамжылоо көрсөткөндөй, кыргызстандыктардын социалдык биримдигин социалдык практикалар калыптандырат. Коомдук биримдик түшүнүгү мамлекет түшүнүгү менен ажырагыс байланышкан. Бул жагынан алганда респонденттердин мамлекет терминин түшүнүүсү кызыгуу жаратат. Респонденттердин 61,3%нын пикиринде мамлекет бул бийлик жана жарандар. Мамлекет бул жарандар 23,8%. Мамлекет бул бийлик 9,6%. Кыргызстан жаш мамлекет. Мамлекетибиздин бүгүнкүсү жана келечеги бийликтин иш-аракеттеринен болгон сыяктуу эле өзүбүздүн, өлкөбүздүн жарандарынан дагы көз каранды. Белгилей кетчү нерсе, бийлик шайлоолорго катышуу жана чечимдерди кабыл алуу аркылуу жарандардын өзүлөрү тарабынан калыптанат. Бийликке келгендер жана чечимдерди кабыл алууга катышы бар болгондор жарандык баалуулуктарды өзгөчө карманышы керек. Изилдөөнүн жыйынтыгында биз өнүктүрүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын имиджин түзүүдө таяна турган коомдун баалуулуктары аныкталды. Коомдун баалуулуктары менен өлкөнүн имиджинин симбиозунун натыйжасында жарандык баалуулуктар, кыргыз жараны баалуулуктар системасы аныкталган. Кыргыз жараны баалуулуктар системасы: мекенге болгон сүйүү, өлкөгө таандык болгондугуна сыймыктануу, мамлекеттик атрибутикаларды жана символдорду сыйлоо, үй бүлө, коом жана мамлекет алдындагы жоопкерчилик, теңдик, көп түрдүүлүктү жана айкөлдүктү урматтоо, өз ара жардамдашуу жана тилектештик, жарандык активдүүлүк, өлкөнүн жана коомчулуктун саясий, экономикалык жана социалдык турмушуна катышуу, жарандын укуктарын жана милдеттерин урматтоо, биримдиктин жана өнүгүүнүн туруктуулугунун баалуулугу. Аныкталган баалуулуктар кыргыз жараны баалуулуктарынын өз ара байланышкан жана бирдиктүү тутумун билдирет. Бул баалуулуктарды комплекстүү өнүктүрүү гана 3 маанилүү жана өз ара байланышкан натыйжаларга жетүүгө шарт түзөт. Мамлекеттүүлүктү бекемдөө, коомдук биримдикти чыңдоо жана Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү. Биз биргеликте күчтүү мамлекет жана өнүккөн өлкө курабыз.